Атбашыр районындагы Дыйкан айылында мына ушундай балдар аянтчасынын пайда болушу улууга да, кичүүгө да чоң жаңылык болду. Жалпы суммасы 100 000 сомго чамалаган бул объект элет элинин ынтымагы менен биримдигинин натыйжасы. Дегенибиз ага кеткен чыгымдардын баарысын жергиликтүүлөр өздөрү көтөрүшүп, айыл казынасы бир тыйынга да бөксөрбөдү. Ошону менен бирге да чарбачылык маселеде унутулбай, буга чейин суга суусун жетпегендигинен өздөштүрбөй келген Каратала участкасына дагы эле дыйкандыктардын эсебинен суу насос станциясы курулууда. Былтыркы күз айында ушул айыл ынтымагы коомдук бирикмеси деп түзгөнбүз. Анан аларды эмилге көтөрүп, жалпы чогулуш жасап, төрагасын, комиссияны бүт шайлап, анан ишти баштаганбыз. Бул жерде болгон айылды өнүктүрүү боюнча бул айылдын эки жагын решетка менен камсыз кылалы деген. Анан эми ванна кубка деген бул жерде кичинекей болчу, ал жараксыз болуп, ошону жасайлы деп атат. Ал эми азырынча пайдаланып түптөп жаткан балдар бакчасынын курулушу бүтсө, жогорудагы Дыйканга коңшу Кара Суу айылындагы 120 бөбөккө мектепке чейинки тарбия алуу мүмкүнчүлүгү түзүлмөкчү. Ага делинген 30 миллион сом демеушілердің кайрымдуулук ретиндеги жардамы. Андыктан жумуштардын жүрүшүндө каражаттын өз убагында бөлүнбөгөндүгүнөн токтоп калуу деген маселе жаралбайт. Тескерисинче куруучулар аны кыска мөөнөттүн аралыгында бүткөрүп, күз айларында калк кызматына коюуга кызыктар. Мамлекетке сунуштап 120 орунду бала бакча курууга проекти сунушталган жергиликтүү бюджет, мамлекеттик бюджеттен. Анан проектсин 500 000 сом бөлүп берип, проектси чийилип, бүгүнкү күндө ушул быйыл мамлекетке сунушталгандан быйыл ишке ашпай калды. Чындыгында сөз болуп жаткан Атбашыр районунда балдар бакчаларына жана тестелердин эс алуу жайларына муктаждык чоң. Эгер алар тез арада канааттандырылбаса, 1000ге жакын бөбөк мектепке чейинки тарбия алуудан куржалак калары бышык. Ушундан улам быйыл башкы басым балдар мекемелерин курууга жана зарылдарын оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө жасалууда. Ар бир айыл өкмөтүндө эле бакчага муктаждык бар бизде. Анан бул күндө ушул маселелерди чечүү максатында Актал айыл өкмөтүндө Кембил булагы балдар бакчасынын имараты жаңы салынууда. Ошондой эле Казыбек айылында Казыбек жеткинчек балдар бакчасынын имараты салынып жатат. Анан Атбашы айылында Күмөндөр Тыналиев атындагы балдар бакчасынын имараты кошумча салынып жатат. Дейинкиси быйылкы балдарды колдоо жылында Теңир Тоо жергесинде тышкы жана ички инвесторлор жана ар кандай эл аралык уюмдар менен биргеликте 150 долбоор аткарылмак. Бирок COVID-19 вирусунун жайылышынан алардын кээ бирлерин келерки жылга жылдырууга туура келүүдө.